жануарлардан алынған экстракт натуральный, высококачественный, сертифицированный Японияның Gai Ito фармацевтикасының продукциялары организмге абсолютно безвредный, противопоказаниясы жоқ, абсолютно жанағындай зияндуу эмес, все натуральный. Біздің организм бұл продукцияларды с любой благодарность прям сүйіп, әрбір клеткабыз сүйіп қабыл алады. Себебі біздің организмнің құрамына составтар оқшыш. Химикат препараттарды білесіздер, бұл химический, а это бүт организмге родной. Ошон үчүн биздин бул продукциялардан иштегенибизге 3 жыл болуп калды. Миңдеген результаттар болуп жатат. И Аллахтан эң улуу рахмат сөзүн угуп келип жатабыз. Ушул продукциялардан йодим келип, саумал и биздин эң сонун косметикабыз тууралуу айтып берүүгө уруксат этиңиздер. Йодим келип, biz мына море продукты жебейбиз, именно йода дефицит биздин организмибизде. Бизде мына Средний Азияда ушул йод дефицит болгондуктан организмде көптөгөн оорулар пайда болуп атат. Больницалар ошончо көп. Каяктан менде мындай оору деген, именно биз море продукталарды жебейбиз. Жесек да балыкты алабыз, 1 айда 1 жолу, и то кууруп, аны зыяндуу кылып жейбиз. Караңыздар, азыр Талгар мырза айтты, биздин оозубуздан кирген нерсе менен адам баласы ооруйт дейт. Ошол Талгар мырза айткандай, biz правильный образ жизни, правильное питание, правильное мышлениеге түшүп алсак, биз оорубайт экенбиз. Биз кече жакында формула здоровья деген окууну окудук. Именно ошол окуудан биз правильный ушул образ жизни боюнча биздин врач-эксперттер сонун окууну окутту. Именно эрте менен мен кыска айтып кетейин, ушул правильный образ жизни көбүбүз билбейт экенбиз. Когда мен тууган уругум айтканда да баары аябай таң калышып атат да. Эрте менен 5-тен 7-ге чейин туруңуздар, ыстык суу ичиңиздер, 1 стакан, 2 стакан. Себеби бизде лимфа протоктор, это канализация, мусор токсин полный ушол жерге түшөт. Ал лимфа айдайт, боор токсинди өткө айдайт, өт ичеги айдайт. Ошентип организм чыгат. Саат 5-тен 7-ге чейин ичегилер, ашказан ичегилер сууну сурайт, сизге тили жок, айта албайт. Суу ичсеңиз как раз организм аябай тазаланганга аракет кылат, и эрте менен 7-ге чейин организм сонун освобождение болот. Андан кийин 7-ден 9-га чейин обязательно тамактаныңыздар. Себеби тамактанбага мен кийин шашпай 10-да 11-де жейм деген адам уже өтүдө застой болот, желчь чыкпайт, иногда таштар пайда болуп, ошол органды алдырууга туура келип атат. Ошон үчүн эрте менен 7-ден 9-га чейин тамактаныңыздар. Кечки тамагыңыз акыркы 8-ге чейин болсун. Андан кийин мышление, таза ойду ойлоп, таза сөздөрдү сүйлөп, таза прям позитив болуп жүрсө, адамда негатив болбосо жакшы болот. Стресс алган адам стрессин моментально снимать эткенге аракет кылыңыздар. Опять же, лимфа протоктордо застой болот, өттө застой болот. Анан обязательно эрте менен турганыңыздарды басыңыздар. Кыймыл аракет керек. Если кыймыл аракет болбосо, опять же каныңыздар коюлуп, тромбтор пайда болот. И бизде башым оорутат, жүрөгүм оорутат, кокуй путу колум деген причинасы ушул. Анан кечинде эрте жатыңыздар. Саат 10-дон 12-ге чейин жатпаган адам биздин гормон радости, гормон красоты, гормон именно энергияны ала албай калабыз. Ошон үчүн эрте менен турганда энергиясы жок, уйкусу келип кайрадан не то акыбалда жүрөбүз кечке чейин. Кечинде саат 10-да обязательно жатыңыздар, эрте менен эрте туруңуздар. Эми продукциялар тууралуу кыска айта кетсем, йодим келип эң сонун продукт, бизде йода дефицит, айтып кеттим. Йод дефицит бул организмде биздин каждый орган йод менен содержание. Именно биздин щитовидка 50 миллиграмм йод болсо, биздин аял кишилерде көкүрөк, именно женские половые органы тоже больше содержание йода. Если йод нехватка болсо, онкология, кистозно-фиброзная мастопатия, женский жактардан да опухоль болот. Онкология оорулар менен ооруп калып атат азыр көп аял кишилер. Жаш балдарыбыздын бою өспөй калып атат, жаш балдар жанагындай умственно недоразвито болушу мүмкүн. Если кош бойлуу аялдар, боюнда бар аялдар йодим келип иче турган болсо, балдары умный, мудрый болуп туулат, анан иммунитети высокий болот, косоглазие, глухонемой болуп туулбайт, порок, рахит, диабет болуп турулбайт. Йодим келип бардык инсандарга керек, 2 жаштан жогоркуларга, боюнда барларга, төрөгөн көкүрөк эмизип жаткан энелерге, карттан ата энелерибизге баарына керек. Йод достаточный болсо, жүрөк оорулардан алыс болосуздар, путу колу органдардан алыс болосуздар, потому что каждый органда йоддун содержаниясы бар. Андан кийин